Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala çeksiz maqtolar bolsun. Süyüktü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemga Allah'tan salam salavatları bolsun. Assalamu aleykum. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar. Bugünkü temamız akika. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde müytü aytadi. Nariste törölgöndө oң kulağına azan aytkıla, sol kulağına qomat aytkıla. Eğer ушундай кылсаңар, ал наристеге шайтан жакындай албайт деп атат туугандар. Башка хадисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айтат. Бала төрөлгөндө, наристе төрөлгөндө 7 күндөн кийин анын чачын алгыла деп атат. Жана ысым койгула, жана акыйка кылгыла деп атат. Эгер чачыны алып жатканда чачы канча грамм болсо ошончо күмүш садака кылыш керек туугандар. Бул сүннөт болот туугандар. Эгер уул төрөлгөн болсо ага 2 кой союлат. Эгер кыз төрөлгөн болсо ага 1 кой союлат туугандар. Буну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Бул акыйканын кыргызчасы жентек той болот, жентек. Көбү акыйка десең түшүнбөйт экен, жентек десең түшүнөр экен. Жентек той. Бул акыйканы жентек тойду көбү түшүнбөйт экен да туугандар. Мисалы 100 адамдан 10 адам гана кылат экен, мисал келтиргенде. Буну негизи ар бир мусулман кылыш керек туугандар. Бул парыз эмес го, бирок сүннөт. Кылсаң сооп болот. Балаң да ашык, жакшы өсөт туугандар. Ошондуктан туугандар, балабызга акыйка кылайлы туугандар. Эгер 7-нчи күнү кой сое албасаң, 14-нчи күнү кой сой деп атат. Эгер ага дагы мүмкүнчүлүк болбосо, 21-нчи күнү кой сой. Эгер ага дагы мүмкүнчүлүк болбосо, качан колуңда болгондо алып туруп сойсоң болот деп атат туугандар. Буну пайгамбарыбыз алейхиссалам айтып жатат.